Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен суроо берейин деп аткам сизге. Айтыңыз. Туура келбей билбейм, бирок берсем болот да. Айтып көрүңүз, чуккан айтам дейм, укканга чейин кантип айтам. Мен 2019-жылы майда турмушка чыккам. Мен ага чейин намаз, дин жөнүндө маалыматым жок болчу. Мен мусулманмын. Анан мени таныштырды намаз окуган адамга. Ал адам ичпейт экен, ажыга барат. Аябай жакшы деди. Анан көрүп макул болуп тааныштым. Чакыргандарына барып жүрдүм. Анан акыры айтты, мусулманда 2-3 жыл жолугап нике кылат деди. Ага макул болдум. Ата-энем менен таанышабы десем таанышкан жок. Никеден кийин таанышам деп ага да макул болдум. Акыры турмушка чыктым, боюмда болду. 3 ай болгондон кийин уже башкача сүйлөп баштады. Анан мен айттым, ачыгын айтайын, чоң адам болгондон кийин ачыкча сүйлөшөлү. Десем эле мен проблемам болуп атат деп сентябрда кеткен 3 айлык боюмда. Азыркыга чейин жок. Же чалбайт, же жардам бербейт, телефон өчүк. Ата-энеңиз билет аны? Тааныйбы? Ата-энем билет. Анан ата-энем айтып койду, буга намаз окугандар ушундай кылат бекен эме. Сыпыр менен калтырып кой деп. Анан кандай болот? Намаз окугандар деп туура эмес, намаз окугандар биз антпей эле жүрөбүз го. Эми сиздин күйөөңүз гелесо чыгып калыптыр да. Билбейм, анан ушул февралда төрөйм. Анан кандай болот? Мен ушуну түшүнбөй жатам да. Ата-энесин көргөн жоксузбу анын? Ата-энесин билем. Мага жолук салып апасы эме кылган да. Үйүн билесизби? Айылдагы үйүн? Жок, биякта турушат экен. Ошока барбайсыңбы? Үйүн дарбазасын ачпайт, энелери жок, өзү менен сүйлөшүп алып, чечишип ал деп койду. Анан ал адам такыр жок, мен февралда төрөйүн деп атам, анан кандай сотко берсем болобу деп аткам да. Сотко ЗАГСыңа калган жок да. ЗАГС жок болгондон кийин баягы эме бар да, күбөлөр бар да, нике кылганда күбөлөр бар, алар да издеп атат, алар дагы айтып атат, туктайт. Өлүп калбаптыр иши кылса анын бир жерге тыгылып. Өлүп калгандыр билген жокпуз, ошо билбей калганыңарга мен таң калып атам да, ошо өлүп калган жокпу деп атам да. Анан билбейм, мен ошо жакында төрөсөм, баланын атын өзүм коюп, анан бир китеп мусулман жөнүндө экен, бала төрөлгөндө мал союш керек деп жүрүп, анан шартым жок болду. Жок, ал милдеттүү эмес карындашым. Милдеттүү эмес, баланы жакшылап төрө, кара, тарбия бер. Анан эгерде баланын багы оор болсо көтөрүп бар да, мына балаңар багып ал деп ата-энесине таштап койсоң дагы боло берет. Ошолордун баласы багуу милдеттүү болот. Кароочу. Анан өзүң бак. Анан эми мындай да карасаң, эми ал жаман адам болуп атпайбы, эгерде чынтап кеткен болсочу. Ошол жамандан кутулуп алганың өзүңө жакшы да, ошого Кудайга шүгүр айтыш керек. 5 бала болгондо кетип калса эмне кылат элең? Ошон үчүн сен азыр Кудайга шүгүр айт. Анан болгону барбайт, эгерде жашабай турган болсо мен жооп берип койсун деп айт да, башыңы бошот. Анан кыздын чырагы 40 дейт, бирөөсү сөбүзгүп тура берет, көзүмө жок жерде калбайт. Анан сен эмнеге өзүң коргулушуң керек сен? Эмнеге коргулушуң? Эркек макул эми ар кандай болсо да, бирок жок дегенде жоопкерчилик үй бүлөсүн багыш керек да, милдет да. Ошону багып аткан болсо дагы чыдап жашасаң бир жөн, бирок эми бакпай дагы кетип калган болсо гелесолук, эгерде ал камалып калган болбосо, өлүп калган болбосо деген сөз да. Макулбу? Ошондой. Ошондой. Анан талак маселеси кантип алсам болот? Үйүнө айтыш керек, барып ошо үйүнө бир көп адамдар менен баргыла да, эшигин же милиция менен барып тыкылдатып, аштырып, ата-энесине айтып, балаңарга айткыла, муну жашабай турган талагын берсин деп мындай попусалап алыш керек болот. Рахмат. Анан Кудайга шүгүр айт ушуну билип алганыңа. Кийин билгенде кандай болот эле 60га чыкканда. Жашында билип алдың, рахмат, бактылуу бол. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Аман болуңуз. Сизге мен суроом бар эле. Айтыңыз. Чоң эле 60га чыгып калдым. Мен балдарым бардыгы чоңоюп, үйлөрүм жайланып кеткен, анан ошолор кичинесинен багып, мындай бөлөп чоңойткон бешик бар эле да, ошол эскирип калып, ар жерге эле ийилип, ар жерге эле коюп жүрөбүз, анан өрттөбөй этсем туура келбейби, эмне кылсам деп
siz менен байланыша албай жүрдүм, азыр жакшы байланыша алып, ошол бешикти эмне кылса. Бешикти эгерде башка бир бөлөй тургандар болсо, колдонгонго жараса, бирөөгө белек берген жакшы болот. Же музейге апарып. Анда колдонгондон жарабай калып, эскирип калып, анда өрттөп жиберген жакшы болот, бирок мындай кордоо эмес, балким ар жерде калып, тебеленде калып кетпестен. Мисалы үчүн биз дагы Куран китептери жыртылып, окулганга жарабай калат, эскирип өтө. Ошол убакта таза жерге коюп өрттөйбүз да, анан күлүн сууга агызып жиберебиз да. Эми бейиш албетте кыргыз үчүн таберик буюм да, ошондуктан мында касиеттүү айтыш кыйын, ыйык деп, бирок таберик буюм. Ошондуктан жанагыдай болуп батпай, түркүнчүк болуп, элдер бешикке бөлөнбөй калды, болуп орун табылбай аткан болсо, колдондан чыгып калса, анда аны ошондой кылса болот албетте. Урматтап ошол күйгүзүп, анан күлүн сууга агызып жиберген жакшы. Калган күлүн сууга агызып беришинчи. Эми ал деген Куранга айтылат, анан муну болсо эми жөн эле ошол мончого жагып жиберсеңиз деле болот, бирок мындай ниетиңизде ошол мындай урматтап, мындай бир кор болбосун деген мааниде да. Ошол. Анан эми дагы буга да бирөөлөр чыгат, анан Чубак ажы тиги бешикти өрттөдү, анан палан түгүндөдү, палан жок, андай эмес. Бул колдонуудан чыгып калган буюмду кантип эмне кылыш керек деген маани, урматтуу бир тууганым. Адам делесе көмөт, анан кечке күтүп отура бербейт да, ошол сыяктуу эле колдонуудан чыгып калган учурда ал урматы жоголбосун деп өрттөп жиберсе болот деген сөз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат, бирге болсун, Кудайым жакшылык берсин. Мен досум баласы бар, жаш балачы. Аты Абдуллас да. Аты эмне? Аты ким? Абдуллас. Абдул Аспы. Абдул Аз, ооба. Тамгалап айтасыз. А Б Д У. Абдул Лаз. Абдул Азбы. Абдул Лаз. Абдул Азиз деп айтсаңар туура болот. Абдул Азиз. Абдул Азиз, э? Абдул Азиз дегиле, Абдул Az эмес, Озза эмес да, Абдул Азиз. Анан да бир ат сурайын дедим устаз. Гайбулла деген арабча ат, кандай маани түшүндүрөт? Гайбулла? Гайбулла. Гайбулла деген ат өзү арабча болуш керек. Аны татарчага өткөндө да бузулуп кетет. Кече бирөө келип айтат, аты такыр эле бөлөкчө, бирок карасам түбүндө арабча келип чыгат. Гайбулла деген сөз гайып деген Аллахтын көрсөтпөгөн нерсеси, гайып болгон нерсе деген мааниде келет да. Анан бул эмне айтып аткысы келди экен, мен азыр эсиме келбей турат негизи. Ооба, келбей турат. Анан Гайбулла эмне аткысы келишти экен, билбей турам мен. Аны билбей турам так. Биз Екатеринбургтан чалып атабыз да. Екатеринбургка качан келесиз деди. Бир 2 жыл аракет кылсак, тиякындай бир ошол жанагы мамлекет жагы уруксат бербеди. Орусиянын бардык жери уруксат берет, бирок ошо Екатеринбургта эмне болду экен биле албадым. Ошого уруксат кагаз ала алышпаган үчүн бара албай калдык да. Сиз ипотека боюнча айткансыз да, мусулман эместен алса болот депчи. Ооба. Эле көп сурайт да. Риба жүрбөйт мусулман эместин ортосунда депчи. Ооба, Дарыл Харпта. Ушуну алса болобуз да. Ошону болот деп айтып жүрөбүз. Мына бүгүн дагы бирөөлөр ошол туура эмес айтат дегенде сүйлөптүр. Ага жакын арада кененирээк жооп беребиз иншалла. Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарманды кабыл алабыз, андан кийин WhatsApp суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Азыркы бизде эми суроо деле эмес мындай, неме бар эле кичине насаат айтып коесуз депчи. Бир эжебиз бар эле биздин. Ажырашканда бир 5 жылдан өтүп калды да. Анан эжебиздин 2 баласы бар. Бири 14 жашта, бири 20га чыгып калды, 19 жаштачы. Анан биз деле билбептирбиз, эми 5 жыл мурун биз дагы жаш болуп, жанагы жашты калдырып турмушка беребиз десек, биз дагы жанагындай эркекте болот экен кичине. Намыстаныппыз да. Анан кийин ойлоп карасак, динде деле бар турбай калчу. Берели эжеме барып сүйлөшүп айттык, жакшы адам чыкса тийиңиз деп, турмушка чыгыңыз дедик. Анан жакында эле баласы Бишкектен окуудан келди эле, кичине айткан экен, ушундай бирөө чыкса тейин кандай дейсиңер десе, балдардын кичине капалашып жүрөт да, балдары унааттыр. Ошолорго кичине насаат айтып коесуз дедим эле, динден дагы кичине түшүндүрүп. Чындыгында ошол кээде ошол балдар ата энесин кызганаттан күйөөгө бергиси келбейт, кээде атасын да кызганып күйөөгө аял алып бербеген балдар бар да, бул туура эмес маселе. Эгерде ошол жубайлар өлүп калса же бир
жакшылык болуп ажырашып кеткен болсо, анан ошол эне турмушка чыккысы келсе, ата үйлөнгүсү келсе, аны тоспош керек. Анткени бул туура эмес. Анткени балдар ата энесинин анткени акысы жок. Анан бизде жанагы балдар энесине айтыш керек, турмушка чык деген сөздү эле барып апа турмушка чык деп айта берген. Бираз одонураак болгону ошол апанын подружкалары, эже сиңдилер аркылуу апабыз турмушка чыкса макулбуз деп пикирин билдирип коюш керек да. Анан апа деле силер деле карыйсыңар да, карыганда апа жалгыз калбаш керек. Ошондуктан эгерде жакшы киши болгон болсо, ага уруксат бериш керек. Уруксат бербей кызгана берген бул деген ал зулумдук. Ал бала өзүнүн каталыгын түшүнөт бир 15 жыл 10 жылдан кийин. А бирок түшүнгөн апанын өмүрү өтүп кеткен болот. Жанагы жакшы жигиттер дагы үйлөнүп башка жака кетип калган болот. Ошондуктан андай туура эмес. Инелерим, эгерде энеңерге жакшы ылайык адам келген болсо, аны мындай бош кетирбеш керек, турмушка чыксын. Балким силерге да жакшы, энеңерге да жакшы болот. Энеңерди антип кыйнаганыңар жакшы эмес. Жакшы эмес, жакшы эмес. Шарият боюнча туура эмес, адамгерчиликке деле туура келбейт. Эгер эне өзү турмушка чыккысы келбесе, аны кыйнаштын кереги жок. А бирок эне турмушка чыга турган болсо, анда аны тосуштун кереги жок деген кереги жок эмес, тоскон туура эмес деп айтар элем, урматтуу бир туугандарым. Кудайым жакшылык берсин. Тилекке каршы биздин убакыт дагы өзүнүн этегине жетип кетти. Бул жерде бизде мындай бир WhatsApp'тан көптөгөн суроолор келген экен. Ошондуктан эмне деп айтыш кыйыныраак. Балким кийинки сабакта ушуларды айтканга иншалла аракет кылабыз. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам жакшылык берсин, оомат берсин. Бираз бүгүн ачуу калтырып койдум деген эле, бирок пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы ачуусу келген. Качан? Эгерде дин бузулуп айтылса. Эгерде жеке өзүмүн кирт башыма же башка бир нерсеге мындай бир айтыла турган болсо, ачуум келбейт. Ошон үчүн Чубак ажы ачуусу келет, сабырдуу болуш керек. Жок, сабырдуумун мен, альхамдулилля. Сабырдуумун, сабырды көтөрөм. Бирок дин бузулган жерде анда ачууланганга туура келет. Кээ бир молдокелер бар, бардык жерде сабырдуу болуп көрүнө берет, бирок ал деген туура эмес. Эгерде дин бузулса, анда адамдар эмне ачуусу келиш керек сөзсүз түрдө. Урматтуу Кыргызстан, Кудай таалам жакшылык берсин. Биздин элибизде аялдар урулбасын, балдар бактылуу болсун, арак ичилбесин, зына болбосун, энелерибиз бактылуу болсун, эненин көз жашы эч качан төгүлбөсүн, үй бүлө ажырашпасын, балдар жетим калбасын, тирүүлө жетим калбасын. Кудай таалам шерменде кылбасын. Өтүп кеткен ата энелерибизди Кудай таалам бейишинен орун берсин. Чегарларыбыз такталып Кудайга жага турган болуп, ошол жерде кан төгүлгөндөн Кудайым сактаган болсун. Элибизге сабырдуулук, тынччылык, аманчылык берсин. Кудайым бардыгыбызга жакшылык уроолоп шерменде кылбасын. Кийинки аптада көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.